Bir окуя эсиме түшүп кетти. Ал кезде 1-класста окуучумун. Алипе майрамбы, айтор билбейм. Мага Ч тамгасы тийди. Илгери бизде кайсыл тамга тийсе, ошол тамгага тажы жасап кийип барышчы. Мисалы, Л болсо, Лисанын сүрөтүн тартып, Л деп жазып барышчы. Ошентип мага черепаха тийип калды. Ырын жаттадым, анан үйгө бардым. Атама черепаханы тартып бериңизчи дедим. Мага чейин эжеме тартып берип атканын көргөм да. Атам бечара тартып киришти. Карап отурсам, ташбаканын бүдүр сымал сызыктары бар эмеспи? Ошол сызыктарын тартып баш жагына келгенде эле карышкырдын кулагындай болуп калыптыр. Анан болбой калды, эртең барбайм деп бакырып ыйлап өзүмчө кылыгымды көргөзүп уктап калыптырмын. Эртең менен турсам, бир жакшы черепаханын сүрөтү тартылган. Черепаха деп сонун болуп жазылган тажы турат. Сүйүнүп эле манайым көтөрүлүп калган. Көрсө, байкуш атам түнү менен уктабай тартып чыгыптыр. Аны кийин билип кыйла өкүнгөм. Анан тажымды кийип мектепке барсам, эжекебиз баарыбызга бирдей кылып жасатып койгон экен. Ошентип атамдын түнү бою тарткан мээнетин текке кетиргем. Ал тажы столдун бетинде гана калып кеткен эсимде. Ошондой эле кыйла өкүнгөнүм, атам жумуштан чарчап келсе, анысына койбостон тарттырып ыйлаганыма. Аллахым ата энебизди маңдайыбызга бар кылсын.